кемчиликтери кандай болгонун көрүшсө болбойбу? Ошол жок болгон кимселер булардан Мекке капырларынан көрө күч кубаттуураак болушкан жана өз жерлерин булар гүлдөткөндөн көрө көбүрөөк айдап эгинзарга айландырып гүлдөтүшкөн эле го. Алар да өз пайгамбарлары ачык айкын далилдерди келтиришкенде, ал пайгамбарларды жалганчы аташкан соң жок болушту. Демек, Алла аларга зулумдук кылуучу болбоду. Бирок алар чындык жолуна жүрүүдөн баш тартуулары менен өздөрүнө зулумдук кылышты. Өлүм жашоонун акыры, аягы. Көпчүлүк адамдар акыры бир күнү бул дүйнөдөн кош айтуучу күн келе турган болсо да, ал тууралуу эч ойлонгусу келбейт. Андайлар кайсыл бир мезгилде бул дүйнө анын өзү жок да жашоосун уланта берет деген ойду такыр ойлонуп да койбойт. Бирок тилекке каршы өлүм адамдарды туш тараптан курчап турат. Дүйнөлүк статистикалык маалыматка карата азыр биз ушул тасманы көрүп бүткөнүбүзчө 60га жакын адам бул жарык дүйнөдөн кош айтышты. Күнүмдүк жашообузда баарыбыз ар кандай өлүм жетимге күбө болуп келүүдөбүз. А кинолордо же телевизордогу фильмдерде болсо, өлүм коркунучтуу бир сезим калтыруучу тасманын окуясы катары колдонулуп келет. Бирок чынында баарыбызды жашоонун аягында эч качып кутула албай турган өлүм күтөт. Бул жашоонун улуу акыйкаты. Ушул күнгө чейин дүйнө жүзүндө миллиарддаган кишилер жашаган жана бул дүйнөдөн кош айтышкан. Сиздердин көз алдыңыздарда бизге окшоп эле алдыга чоң максаттарды койгон, келечектен көп нерсени үмүт кылган, үй бүлө бала чакасы бар болгон жана көптөгөн идеяларга жетүүгө аракет кылып жүрүп, акыры бир күнү кезеги келип, бул жарык дүйнөдөн кош айтышып кеткен адамдардын калдыктары. Алардан ушул музейлерде сиздер көрүп турган скелеттерден башка эч нерсе калган жок. Чынын айтканда, жер шаарында мындан 100 жыл мурда жашагандардан эч ким калбады окшойт. Ошондой эле болжол менен 100 жылдан кийин ушул өзүңүздөр көрүп турган тасмадагы элдердин баары бул жарык дүйнөдөн тиги дүйнөгө кош айтышып кетишет. Бирок эскерте кетчү нерсе, бир эле алар эмес, биз да, сиз да, тааныштар, тууган урук, дос жолдоштор, душмандар жана башка иши кылып баары бул дүйнөдөн кайтышат. Демек, сиздин колуңуздагы же үйдөгү дубалда асылып турган сааттын жебеси ар бир секунда соккон сайын жашоонун акырындагы көз ирмемге жакындап келүүдөбүз. Убакыт деген түшүнүк бул өмүрдүн башка сөз менен айтканда, ар бир адам үчүн бул жарык дүйнөдөгү жашоонун барган сайын кыскарып бара жаткандыгын көрсөтөт. Ушул тасманы көрүп жаткандардын кимдин канча өмүрү калды бул дүйнөдө жалгыз Аллахка гана белгилүүдүр. Ушул ар бир көз ирмемде өткөн мезгил биздин өмүрдүн аягына жакындап бара жаткандыгынын белгиси. Канча жылдардан бери бир да токтобой соккон жүрөк акыры бир күнү токтойт. Жана биз акыркы демибизди чыгарабыз. Өлүм күтүүсүз жерден келет. Дене тез муздай баштайт. Сиздердин көз алдыңыздарда жаңы эле өмүрү менен кош айтышкан адамдын денесинин муздап жаткандыгын көрсөткөн терминалдык камера аркылуу тартылып алынган тасма. Дене өтө муздай баштайт. Ошентип бүтүндөй жашоосун токтотот. Температура организма быстро падает, и смерть
Так, можно? Не следует забывать, что смерть в данном измерении мирской жизни означает Тиги дүйнө. начало новой, Эч качан унутпаш керек. Өлүм бул жок болуп кетүү эмес, тескерисинче чыныгы түбөлүк жашоонун башталышы экенин. и предстанет перед Аллахом Ар бир адам өлгөндөн кийин кайрадан тирилет жана жаратуучу Аллахтын алдында бул дүйнөдө кылган иштери тууралуу жооп берилет. Жаратуучунун эркине, каалоосуна толук жүрөгү менен ишенгендер анын буйруктарына кыйшаюусуз моюн сунуулары зарыл. Өздөрүнүн катачылыгын, кемчилдигин жана адашуусун моюнга алуу менен жаратуучудан кечирим сураса, түбөлүк жашоодо сөзсүз Аллахтын мээрим нуруна бөлөнөт. Ошол эле учурда бул дүйнөдөгү жашоонун ар кандай кызыктыруучу алдамчылыгына карап өздөрү каалагандай өмүр сүрсө, тиги дүйнөдө өздөрү эч элестете албай турган отко, тозокко туш болушат. встретятся в ином мире с наказанием, которого они не могли даже предположить. Человек остается Адам баласына бул жарык дүйнөдөгү ар кандай адашууга жол бербей, көрүнгөн кызыктуу нерселерге кызыкпай, жашоонун маани маңызын түшүнүү менен өзүнүн бул дүйнөдөгү жаратуучу тарабынан эмне максатка жаралганын билип жашоо гана калды. Бул дүйнөдөгү кандай гана жакшы нерсе болбосун, мунун баары жашоонун максаты болуп эсептелбейт. Алар болгону адам баласынын бул дүйнөдөгү жашоо куралы катары эсептелет. Бул жарык дүйнөдөгү адамдын негизги жаралуу максаты сансыз сулуулукту жана мээримдүүлүктү тартуу кылган жана жерди жараткан баарынан улук Аллахка, анын ыраазычылыгы үчүн кызмат кылуу. Адам баласы жалгыз Аллахтан башкасы баары түбөлүктүү эмес экенин эч качан унутпоосу зарыл. Курандын бир аятында баарынан улук Аллах бул жашоо акыйкатын төмөнкүчө түшүндүрөт. Жер жүзүндөгү бардык жандуу зат өтүүчү, убактылуу, улуулук жана айкөлдүк ээси болгон Роббиңердин жүзү өзү гана түбөлүк калат. Сөз аягы, жыйынтыктоо. в этом фильме мы рассмотрели Ушул өзүңүздөр көргөн тасмада бул жарык дүйнөдөгү жашоо акыйкатын түшүнүүгө аракет жасап көрдүк. Биздин өмүр ушунчалык бир кыска жана аябай тез өтүүчү экендигин, айлана чөйрөдөгү бардык нерсе айтып тургандыгын байкадыңыздар. Биз билген бардык жакшы деп эсептелген нерселер акыры аягына жетет. Ошол сыяктуу эле адамдын аз өмүрү да чектүү. Ачуу болсо да, чынын айтканда ар бирибиз акыйкат өлүм менен кезигебиз. Артта өмүр бою талашып топтогондорубуздун бүт баары калат. Биз тиги дүйнөгө сапар тартабыз. Ойлоп көрүңүздөрчү, кайсыл бир мезгилде эч кандай баасы болбогон, бул дүйнөнүн баарын ээлеп алчудай болгон каалообузга, ач көздүк кылуубуздун мааниси, зарылчылыгы барбы? которые только могут Чыныгы жашоонун акыйкатын унутта калтырып, ач көздүктө, сараңдыкта, көрө албасты кылып атандашууда жана ар дайым кыжалат болуп жашоонун кереги эмне? Мындай жашоо адамга эч кандай пайда алып келбейт. Тескерисинче, чоң зыяндуулукка гана кабыл кылары айдан ачык. Адам баласы дайыма өзүнө ишенүү менен Аллахка толук берилип, ал тартуу кылган чыныгы ыйман, адеп ахлакты туу тутуп жашоосу зарыл. Өзүн ар дайым бир сырлуу, оор басырыктуу, мээримдүү жана чынчыл, адилеттүү, башкаларды сыйлоо менен адептүү болуп, керек болсо кыйын учурда башкага жардам кылууга дайым даяр болуп жашоосу керек. Адамдар менен болгон мамиледе ачык айкын жана чынчыл болушу жакшы. Ушундай жакшы тарбия көргөн адам баласы ар дайым өзүнүн эгоисттик, өзүмчүлдүк пейилинен напсисин сактай алат. Ушул учурда гана эки дүйнөдө тең тынч жана жыргал жашоого жете алат. Бул тууралуу Куранда
төмөнкүчө эскерүү берет. Албетте, өз напсисин тыя билгендер чынында чоң бакытка ээ болушат.